каармандар тиги барабар болуп тиги ысык көл форуму конференц-зал тетиги жакта наркы өздөрдө бизде ошо стройкалар болот. Ага эми бу жерди кылгандан кийин жол кантип кирет деп. Жол эми жабык дренажды кылсак, өйдөтө объездной жолубуз бар баягы. Ушак менен тияка кире турган кылабыз да. Даркан дала төшөлгөн буудай аңыз, үстүңүздө созулган саманчыңыз, ортосунда керемет кең далуулуу, баратасыз даңк жолдо улуу Чыңгыз, каркыралар кайтканда эрте жаста, канат жайып тосууга чыккан анда, Султан Мурат өзүңүз терагызып, үрөн сепкен жер жыртып аксайыңда, ак кар муздуу Манастоо суусун улап, ак жаанда өткөрүп түнкү сугат, элесимде кетменди керешилтеп, бетме бетке чыккансыз күчтү сынап. Eskirip ырдайм эмгегин, Чыңгыздай улуу атанын, калеми менен жарыткан, адаби рухун анамды. Кара сөз болсо бийик тоо, айтматов анын аскасы, өнөрү менен көгөлүп, жетпеген андан башкасы, жетпеген андан башкасы. Гүлдөр болот, гүлдөр турат. Нар жагында дагы брусчаткалар бар, круг эмес. Ана мына жерден дагы жашылдандыруу берилип, артындагы тетиги турган эмелер пирамида бар, гүлдөр чекесинде эле отурса болот. Негизи биз ошондой пландаштырганбыз да. Брусчатка болот, а? Брусчатка, брусчатканын эң сапаттуусу. Берди дагы көтөрүш керек, турпак ташташ керек. Бул жерде жашылдан түшкөн жап-жашыл. Берге баягы карачы азыр кум аралаш болуп кетти да. Тоо, наркындагы стела, каркыра, ана мынагы биздин эмебиз койгон. Айтмат атабыздын памятниги. Мына ошол жерден баштап ойноп көркүлө баштайт. Бирок түшө тургандар именно түйүнү бар түшпөйт. Мына мындай жерге турса, он жактан тартылса, бүт обзор алынат. Артындагы тоолордун эмеси, памятник. Анан кээ чөтү эле алынып түшсө, эчеге көрүнбөйт. Сиз бүткөндөн кийин ошол размер менен кайра эметебиз. Ал мынаудан коркмай жок. Бул ушумайдан турат, бетинеги коюлат, бул ичиндеги стержень болуп кала берет. Эң son биз аны арбировка жемет чыгарабыз. Келет өзү. Ошо кайраса, ошону апалка коюп куюлат. Анан кийин могу сиз бүтөсүз, анан кийин булар жасайт. Кудай кааласа. Стела аерден мындай караганда сиз биле зыл кыйган бетон сыяктуу көрүнбөйт. Ол сквозной, барлыгы көрүнүп турат. Эки чети ортосу ачык, сквозной ал. Сквозной. Сквозной. Ал Тоду жаап калат. Мындай эле тим эле листенка болуп калбайт. Ал сквозной. Анан кийин бетине кетет. Каркыралар. Ошондо арткы фондон Кудай калса бу жерде шамал катуу болот деп туруп, анан металлический кылып, металлический трубалардын арасынан шамал өтүп кете турган болуп жасалып атат. Биз азыр Чыңгыз Ордо тарыхый мемориалдык комплексинин курулушунда турабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул курулуш 2018-жылы башталган курулуш иштери. Бул мемориал комплекси өзү 8 этаптан турат. Комплекстин
скульптурасы туруп турган Чыңгыз бабасынын туруп турган эстелиги кайтадан отуруп турган эстеликке которулуп комиссиянын чечими менен кабыл алынып, азыркы учурда уже проектлери жасалып бүтүп экспертизага берилүү алдында турат. Биринчи этапка биз карап атабыз жер эненин өзүн толук бүткөрүү боюнча. Бул боюнча азыр проектлер иштелип бүтүп азыр экспертизага берилип, эми жакын учурда финансирование башталса, берилсе, биз курулуш иштерин баштайбыз. Курулуш башталгандан бери мен ушул жерде технадзор болуп иштейм. Бу жерде сапатын текшерүү боюнча мага тапшырылган. Бүт курулуш иштери, бетон, жер казганын баарын текшерип, убагында келип, кээде ушул жерде түнөп иштеген күндөр болду. Бардык азыр жер эненин үстүндө турабыз. Бул жер эне почти даяр болуп калды. Баштайбыз жакында. Жабылат. Анда чечип атабыз. Муну кайтадан куруп баштайбыз. Куруп бүтүп закрытый кыласыз. Закрытый кылып жаап, анткан ачык болгондо болбойт. Мына как раз азыркы бияка неме коюлуп аткан неменин эмеси. Мына арканын бүт эле по проекту булар, только музейден башкасы. Мыналар дагы предложение болчу мына. Ошол жерде да бүткече демер сүйлөшүп атабыз, келип ошол жерге келгенде, Анатомия элге кайрылган ар бир каарман, ар бир немелерин үнү менен коштоп тура турган, жаңырып тура турган немени коебуз деген биз. Эми ошону биз өзүбүз деле азыр чечип атабыз. Ошону коелук дегенде ошондой койсок, биздин Кыргызстан боюнча башка жактарга караганда ошол үн коштоп турса, бардыгыбызга жакшы болот. Жаңылыктан келип эле койсо, мына ошонун жанына келгенде Гостройдо да айтылды Сейдакбар ака. Ошолчу. Азыр техника өнүккөн мезгил дейт. Мейли астында музейиңер болбой калыптыр. Азыр деди, үстүндө мына эстеликтин жанында эл отуруштарыбыз бар да. Эл отуруп экскурсия өтүп атканда, ошо отуруштардын астына бир көрүнбөгөн колонкаларды коюп аткандагы койгондо үнү менен ушу элге айтат экен да, бир сонун бир ушуну аткарып кеткен көп деле акча эмес деп Гостройдон бизге коебуз аны деп туруп колду аны айтышты, ошо коебуз аны деп. Көп немеге караганда биздин Кыргызстанда азыр андай жер жок. Үн коштоп турган жер жок. Ошо мына бак болуп, мына жер берилген да. Анан биз жол негизи азыр мына бу сер жак менен келип атат, кийин түз жол келет. Түз жол келгенде мына жер стоянка, мына жерде амфитеатр болот бизде. Амфитеатр. Амфитеатрдан кийин ал жерде кичине оюн зооктору чакан бир отургучтар болот. Андан кийин шырдак кетип, шырдак менен эл мына ушу кайчалаш жолдор менен келатканда мына жерде китептер бар. Китептер турат. Ал китептерде ушу жазуулуу, мында азыркы техниканын тили менен электронный жазабызбы, кандай кылабыз, мындагы образын табабыз. Бул китептердин эки жагында, ошо мына шырдактын четтеринде каармандар, Чыңгыз агайдын ар бир каарманы болуп отуруп, каарман көп. Мына бул жерде ошондо Манас ордодо, Манас атабыз ортодо стелла болуп ортодо туруп, айланасында 40 чоро болуп атса, бул жерде төрүбүздө жерени болуп, Чыңгыз агай ушундай отуруп айылында эс алып турган жерде астындагы шырдактын эки четинде бүт каармандары өзүн көздөй турган каарман болуп туруп бир ансамбльди түзүп атат да. Бул негизги мааниси ушунда болгон биздин. Негизги баягы шырдак деп атпайлыкпы. Шырдак деген могу өзүбүздүн основаниясы, жердин немеси шырдак түбүндө болуп атпайбы? Тротуары менен, башкасы менен, газону менен, анан ошонун үстүндө болуп кетет. Кээ бирлер болуп түшүп, шырдак деген эмне себептен шырдак? Жок. Муногу каармандар тура турган, китептер тура турган амфитеатрдан жеренеге келген жердин образ, көркү шырдак катары колдонуп атабыз. Кыргыздын шырдагы катары. Бу да биздин өзүбүздүн дух, өзүбүздүн национальный немебиз. Башка неме эмес да, ошол себептен көргөндө бүт нерсе үстүнө кетет. Мына катардагы азыр мына дем айткандай, ошол эле шырдактын берди катарында бүт баягы Ысык көл форуму
School форумунда ошол биринчи жылдан айтып атабыз өз жерден баштап ошолордун карманын көрсөтүп. Ошондо бүт комплекс биригип баягы сырттан кошулган башкарылган эч кандай нерсе жок, бир өзүнчө бир образды көрүп адамдай баалуу ордо болуп калып атат да. Эми бүгүнкү күндө биз элибиз менен ошол жакта жашап аткандар менен иш алып барып атабыз. Кеңейтүү, жолду кеңейтүү максатында. Ал жерде бүгүнкү күндө тар болуп калат жолчу. Бирок ошону бул эки тараптагы жарандарыбыз менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз.